Кутман таң достор, сіздер менен біз бүгін таңқы тамақ жасайбыз. Аталышы брускета. Бізге бұл таңқы тамаққа керектілікші азықтар нан, помидор черри деп қоябыз. Атайын жашылча, микрозелень, горох бұл. Жашылчалары бияқта шпинат, лист салата. Анан кейін атайын оролғон тоқтың еті, сыр, анан кейін майда туралган жашылчалар жана жумуртка и суумай. Биринчиден сковородкабызды күйгүзүп алабыз. Алдыга алай ысытып, эми наныбызды тура берсек болот. Деп туруп эле. Биздин таңкы тамакка ушундай 2 бөлүк нан керек, 2 кесим. Эми муну болсо сковородкага куруйбуз, майы жок эле куруйбуз. Бизге нанды болсо кургатыш керек. Наныбыз курулуп аткан учурда биз болсо азыр болсо атайын оролгон тоок этин алып туура баштайбыз. Ичке кылып туруп эле, тоголок кылып туруп туура баштайбыз. Ошол эле могу кесилген тогологубузду ортодон бөлөбүз. Биздики мондай кесим болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Наныбызды которобуз экинчи четинен. Наныбыз курулган чакта эми алып помидор черрибизди майда туурап алабыз. 2ге бөлөбүз муну. 2ге бөлгөндөн кийин, андан кийин дагы бир бөлөбүз. Ошондо биздики бир помидорубуз 4кө бөлүнүп алат. Мынакей көрдүңүздөр, биздерге мондай сызыктар пайда болду. Бул биздики атайын ушундай сковородка сызыгын чыгарат. Эми биз кесип алган тоок этибизди үстүнө коюп баштайбыз. Андан кийин кесилген помидорлорубузду коебуз үстүнө. Куруп аткан сэндвичибизге эми үстүнө жумуртка жарабыз. Эми болсо жумурткабызды атайын сыр менен, майдаланган сыр менен себебиз үстүн. Анан жумурткабыз бышкандан кийин сэндвичтин үстүнө коебуз. Мынакей достор, биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Азыр уже чыгарганга маалы келип калды. Акырын алып чыгарабыз азыр бөлүп. Мынакей коюп алдык, даярдап алдык. Эми үстүнө кооздоп баштайбыз. Атайын майда туралган жашылчабыз менен үстүнө себебиз. Мынакей тамагыбыз даяр болуп калды. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Тамагыңыздар дамдуу болсун.